эл аралык келишим эмненин негизинде? Ал эл аралык келишим эмес. Экспортты бергенгечи биздин. Жок, экспорт биз болгону Өзбекстан, Казакстан менен иштейбиз бул боюнча. Эми мындай, биз дагы мындай түшүндүрүп кетейин. Бул барды биз 93% генерация суудан чыгат бизде ГЭСтен. Ошо суунун аздыгына байланыштуу токтоп калды. Ал эми бул деген сезондук нерсе экен. Себеби ар бир 4 жылда ушундай цикл келет экен, суу азайат экен да, анан кайра көбөй баштайт экен. Анан ашыкча жанагындай холостой сбростор да пайда болуп калат ошол учурда. Ошондо бул сууну каяка топтошту билбей агызып атпайбызбы? Бул деген циклический неметет экен. Ошондуктан айтып атпайбы, аларга жайында суу керек, кышында бизге энергия берип атпайбы? Казакстанда, Өзбекстандагы плюс Түркмөнстандагы. Рахмат. Ошол эле кезде айтып кетсеңиздер, биз ушу экспортты азыр бербей аткан убакытта деле бизге өзүбүзгө деле жетишпей атпайбы? Ошол эле кезде Токтогул суу сактагычында азыр канча көлөмдөгү суу бар? Ошонун жетеби? Негизи марттын аягына чейин, кыш ошого чейин болот да. Бүгүнкү күнү Токтогул ГЭСте 10 миллиард 650 миң киловатт куб суу бар. Былтыр ушу күндө 9 миллиард 700 миң куб суу болчу. Демек жазга чейин жетет. Буюрса жетет. Буюрса жетет, быйыл көбүрөөк.